Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз сиздер менен өзүбүздүн кезектеги видео урокту баштасак. Бул видео урокту даярдаган Илимий изилдөө медициналык социалдык институтунун доценти Анарбекова Венера Эркинбековна. Бүгүн балдар биз сиздер менен 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймыл жана анын тарыхый мааниси деген темада бүгүнкү лекциябызды баштайбыз. Балдар, биз сиздер менен бүгүн бул дисциплинадан өтүлүүчү теманы бир аз башкачараак нукта, тагыраак айтканда илимий форматта жасаганга аракет кылабыз. Анда бүгүн биз сиздер менен эки планды карайбыз. 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймыл, кыймылдын келип чыгуу себептери, экинчи сурообуз болсо өркүнгө тарыхый анализ жана фольклордук материалдарда чагылдырылышы. Эми адабияттар менен таанышабыз. Биринчи адабиятыбыз История Кыргызской ССР Фрунзе 1986-жыл. Ал эми экинчи адабиятыбыз Усенбаев Кушбек Усенбаевич «Восстание 1916 года в Киргизии Фрунзе 1967 год». Үчүнчү адабиятыбыз бул архивдик материалдардан топтолгон тарыхый булак 1916-жылкы Кыргызстандагы көтөрүлүш, документтер жана материалдар, эскерүүлөр, Лесная тарабынан жыйналган документтер жана материалдар, Бишкек, Кыргызстан 1996-жыл. Төртүнчү адабиятыбыз Үркүн, Бишкек 1993. Анда эмесе балдар, биз өзүбүздүн лекциябызды баштасак. Жана силер менен айтып кеткен 1916-жылдагы улуттук боштондук кыймылдын келип чыгуу себептерин аныктасак, отор заманында ички жана тышкы себептер бышып жетилген 1916-жылкы боштондук көтөрүлүш Кыргызстандын аймактарында 1916-жылдын 4-июлунда Коженттин айланасындагы кыргыздардын чыгуусу менен башталып, Фергана өрөөнүнүн элет жеринде алоолонуп, ал эми август-сентябрь айларында Чүй, Ысык көл жана Кочкор өрөөнүндө Россиянын отор саясатына каршы кадимки азаттык согушуна айлангандыгын 20-кылымдын 20-жылдарынан ушул күнгө чейинки жүргүзүлгөн ондогон ири изилдөөлөр далилдеп турат. Көтөрүлүш жеңилүүгө учураган, бирок анын жыйынтыгы кыргыз элинин башындагы эң оор жана кайгылуу окуяга Үркүнгө айланган. Эми балдар, 1916-жылдагы көтөрүлүш Түркистандагы орусташтыруу колониялык улутчул саясаттын негизи катары 20-кылымдын башында мурдагыдан да күч алып кеткен. Себептерин атап кетели. Ушул улуттук боштондук күрөшүнө эмне үчүн кыргыздар чыкканга мажбур болду? Мына ушул тарыхый трагедиянын себептерин атап кетсек. Биринчи, 1911-жылдын 31-октябрындагы чөлкөмдүн генерал губернаторунун областтык аскер губернаторлорго жергиликтүү эл бизди келечектеги орус дыйкандарынын ишин жасай турган материал катары кызыктырат. Ошондуктан аларга бүт орустарды сыйлоону канына сиңдирүү керек. Эгерде кимде-ким баш ийгиси келбесе, жеринен ажырап, жакырчылыктан өлөт же Россия алар менен кош айтышат деген көрсөтмө күбө. 1913-жылдагы Кыргызстандын калкынын саны 864 миңге жеткен. Бул 1897-жылга салыштырганда 30%га көптүк кылган. Бирок кыргыз калкы 1902-жылдан 1913-жылга чейин 8,9%га азайган. Мунун эсесине келген орустардын саны 10%га көбөйгөн. Көчүп келген дунгандардын саны 8 миңдей болгон. Ал эми экинчи себеби, 1914-жылы башталган дүйнөлүк биринчи согушка Россиянын катышуусу ансыз деле эзилип кыйналып турган колониялык элдин башына түшкөн мүшкүл болгон. Кыргыздар да жалпы түшкөн кыйынчылыктан четте калбастан
согушка акча, кийим-кечи, ат жан аскерлер үчүн кыргыз жылкыларын жөнөтүп турушкан. Бул экинчи себеби. Ал эми үчүнчү себеби болуп 1916 жылдын 25-июнундагы падышанын Туркистандын элдеринен аскерди курактагы, тагыраак айтканда 19-43 жашка чейинки эркектерди согуштук коргонуу жумуштарына алуу жөнүндөгү указы ансыз да падышачылыктын эзүүсүнө, кемсинтүүлөрүнө, жеринен ажырагандыгына араң чыдаган элди биротого дүрбөткөн. 4 падышачылык жогорудагы буйрук боюнча Түркистандын Сырдария областы 6000, Самарканд областы 32470, Фергана областы 51233, Жети Суу областы 43000 кишини жөнөтүүгө милдеттендирилген. Указ боюнча Түркистан крайынан 250 000 адам алынмак болгон. Бул жана биз силер менен адабиятта айтып кетпедикпи, Леснянын. Мына ошол адабиятта конкреттүү түрдө жазылган. Ал эми 4-себеби болсо, көчүп келгендер ээлешкен жерлерден тышкары бир кыйла аймак кыргыздардан казына обороттук статьяларды мамлекеттин фондуна алынган. 1916-жылдын алдында Кыргызстанды колониялаштыруу өтөөнчө катуу жүргүзүлгөн. Колониялаштыруу убагында жергиликтүү кыргыздарга алар байыр алган жерлерди курулуштарын, айдоо жерлери жана жайыттарын сактап калуу божомолдонгону менен кийин мамлекеттик маанилүү же көчүп келгендерге ыңгайлуу жана башка шылтоолор менен бул аймактарды административдик басып алуулар барган сайын көбөйө берген. Ал эми 5-себеби катары көчүп келишкен орустардын 50%ке чейинки батырактарды жалдашкан. Кыргыз манаптары да аларды жалдап турушкан. Негизинен бара-бара жерлеринен айрылышкан, малы жокко эсе кыргыз кембагалдары жаңы көчүп келишкен орустар жарым-жартылай батырак болуп жалданышкан. Падышачылык бийликтин бүткүл колониялык иши жергиликтүү болуштардын, айыл старчындарынын жана бийликтердин, айрыкча соттордун чектелбеген зомбулугу жана кыянатчылыгы, ошону менен бирге көчмөн калкты аеосуз тоноп алып турушкан падышачылык приставтар жана уездик начальниктер тарабынан жүргүзүлгөн. 6-себеби 1916-жылдын алдында жиктелүү процесси жана белгилүү экономикалык тайпалар, ошондой эле баштагы түзүлүштүн феодалдык уруулук чектеринин бузулушу мурдагыдан дагы кескин көрүнөт. Бийлер жалаң гана мүлктүү элементтерден шайланган. Алар администрациянын жырткычтыгын далилдешип, манаптарды колдошкон жана даттанышкан. Эки тарапты тең тоноп алып болгон байлыгын алып турушкан. Падышачылык администрациянын адам чыдагыс эзүүсүнө колониялаштыруунун натыйжасындагы кысымга алуулар сүткор капиталдын жана өзүнүн мүлктүү төбөлдөрүнүн эзүүсү кыргыз калкынын кеңири катмарынын арасындагы кең нааразычылыктарын пайда кылган. Бул нааразычылык кыргыз эмгекчилеринин 1916-жылдагы көтөрүлүшүнүн негизин түзгөн деп айтсак болот. Демек, мурдатан эле колониялык эзүүнүн жанына баткан элдер колуна курал алып, ачыктан-ачык боштондук күрөшкө көтөрүлүүгө аргасыз болушкан балдар көтөрүлүштүн 1916-жылдагы 4-июлда Самарканд областынын Ходжент шаарында башталып, тез арада Сырдария, Фергана областтарына тараган. Фергана областындагы июль айындагы көтөрүлүшкө кыргыздар активдүү катышкан. Анжиян уездинин калкы чечкиндүү аракеттер менен падышанын указын аткарууга ачык эле баш тартып чыгышкан. Атайын түзүлгөн тизмелерди жок кылышкан. Бийлик өкүлдөрүнө, падыша чиновниктерине кол салышкан. Көтөрүлүшкө Кокон, Наманган уездериндеги тоолук кыргыздар да активдүү катышкан. Наманган уездиндеги көтөрүлүшкө Таласпай Алыбаев деген жигит жетекчилик кылган. Ал эми бул жердеги силер көрүп турган сүрөттө улуттук боштондук күрөшүнүн Баткендик жана Ходженттик катышуучулары жөнүндөгү сүрөттөр жана биз башында айтып кетпедикпи? 4-июлда Ходжент шаарында башталган деп. Мына ошол көтөрүлүшчүлөрдүн башкаруучулары көтөрүлүштүн.
Ошондой эле улуттук коштондук кыймылдагы баткендиктер мына именно ошол Тажикстандын территориясында башталгандыктан Ханжен шаарында мына ал жерде баткендиктер түздөн түз катышып турушкан. Демек, көтөрүлүштүн себептерин бир канча пунктка бөлүп айтып өттүк. Эми ошол түштүк Кыргызстандагы чыккан көтөрүлүш, тагыраак айтканда үркүнгө тарыхый анализ жана фольклордук материалдарда чагылдырылышы деген экинчи вопросубуз менен биз бүгүнкү лекциябызды жыйынтыктайбыз балдар. Бул пунктта эмнелер жөнүндө айтылат? Мисалы, кыргыздарды орустардын башкаруучу өкүлдөрү жөн эле сабап токмоктогонун Алдаш молдо момундай сүрөттөйт. Далайды чоңкол сойлотту, жесир кылып аялын, жетим кылып баласын, ботодой чоңкол боздотту деп жазат балдар. Ушул эле жылы 16-жылы аксы аймагында дагы орус көпөсү кыргыздарды атып салганын согуштун ардагери Жумашев Нарке уулу Анарбек атасынан уккан жана 1916-жылдагы көтөрүлүшкө Кызыл Жарлык, Таласпай, Алыбаев менен бирдикте Жумаш, Бектен, Нарке, Чонор, Чоробай сыяктуу эр азаматтар, ошондой эле Кытай, Кыркул жана Багыш, Мачак, Саруу, Чүкө, Ашык уруулары орус падышасынын аскерлери менен согушкан. Бул согуштук аракеттер тең келбегендиктен аксылык кыргыздар жан сактоо үчүн Бозбу, Кызыл Капчыгай алаң аскасына качууга аргасыз болушкан жана эң айыгышкан салгылашуу Кара Суудагы Түрдүк Капчыгайында болгондугун айтып эскерет. Бул элдин арасында кадимкидей эскерүү бар. Балдар, биз жана башында айтып кетпедик беле, башкача форматта илимий түрдө өткөнгө аракет жасайбыз деп. Бул деген адабий китептерде бир аз солгун берилген аймактардагы ошол эл арасынан топтолгон материалдардын негизинде мына илимий айлампага киргизилип, анан ошол студенттерге жеткирүү максатында ушундай форматта өтүлүп аткан лекция балдар. Мына эми бул жерден эмнени көрөбүз? Мына алаң деген асканы көрүп атабыз. Демек, ошол Кыргызстандын түштүгүндөгү Аксы аймагындагы улуттук коштондук көтөрүлүшкө чыккан элдер мына ушул өрөөнгө качканга мажбур болушкан орус колонизаторлорунун көрсөткөн запкысынан. Мисалы, Түрдүктүн сайында күнү бүгүнкү күндө дагы коргонуу үчүн курулган таштын ордулары турат. Маалыматтарга караганда Кызылжар болуштугунан 400 адамды тыл жумуштарына алууга туура келген. Демейде бул аракеттер Алыбаев баш болгондор каршы чыккан. Бул тек гана шылтоо болуп берген. Айрыкча элдин эскерүүсүндө Аблетимде да орус падышасынын тыл жумуштарына каршы чыгып, жигиттер мечиттин үңкүрүндө алаң мустор тарапка каршылык көрсөтүлгөнүн укканын Алымбаев эскерет. Ошол убактагы окуя тууралуу Түрдүк менен сарайда жалын менен от болду, орустан элди коргойм деп Алыбай уулу кор болду, оттуу жигит жок болду деп кошоктордо кедейлердин арманын, муңун Нарке Анарбай деген аксакалдан жазып алгандыгын Наркеев Сапаралы өз диссертациялык ишинде мисал келтирген. Демек, балдар, аксылыктардан болуш манаптар айрыкча Кара Суу жайлоосуна көчкөн кыргыздардан кечүү салыгын алган. Анткени Кожо Ата суусунан малын айдап өткөндө малдын туягынан 50 тыйындан акча салык алышып, элди кыйнаган байлардан алынган эмес. Андан башка Сатыбай Дөөлөталиевдин Кулмамбет 1916-жылы Нуралы сүткордун 16 сомун төлөй албай элестетип койгула. 16 сом үчүн 1 гектар жерин ага берген. Өзү мендикерге түшкөн жана Кара Суудан эле орук жумуштарына 1000ден ашык адам кеткен деп жазат бул Кошбек Усенбаевдин эмгектеринде балдар. Мына далилдүү болуш үчүн Усенбаевдин эмгегинде Кызылжар болуштугуна караштуу Сыны деген айылынын тургуну кедей Таласпай Алыбаев элди ачык эле күрөшкө чакыргандыгы берилген. Алар орустардын башкаруучуларына баш ийген эмес. Башкача айтканда, болуштарга каршылык көрсөтүп, орус жазалоочу аскерлерине коргонуу үчүн бийик тоолуу Түрдүк жайлоосундагы Сарай деген өрөөнгө качып кетишкен.
Ошондой эле ал жерге бул көтөрүлүшчүлөр кышка чейин болот. Кышында алар орус жазалоочу аскерлери колго түшүрүп, аларды анын ишенимдүү адамдары чыныкпай, саркулду кармап алышкан, өтө ырайымсыздык менен өлгөнчө сабашканда, анын жигиттеринин курамында алгач 30, кийин 100-150гө жакын, ал эми чонор, чоробай, жумаш наркелерди алымкул болуш жазалаган жана өлөрчө сабашкан. Ошол учурда Алыбаевди Алымкул болуш Шералы деген жигитине тепкелетип, кыйнап, анан өлтүргөн. Ал Аксы аймагына бериле дегенде 100дөн ашык орус аскерлери Намангандан ушул көтөрүлүштү басуу үчүн жөнөтүлгөн. Ал эми Кара Суу болуштугуна 30, Сыныга 30, жаңы жолго 30, ал эми жергиликтүү старчын жигиттери менен 100 адам болгон. Алар каршылык көрсөткөн кыргыздарды талкалашып, жазалаган. Алыбаев Чонор аттуу бир жигитин бетмен төбөдөгү кыргыздарга жөнөткөн. Балдар себеби алар менен бирдикте оруска каршы күрөшүү, андан Талас кыргыздарына, андан кийин Чүй жана Нарын, Ысык көл кыргыздары менен биргеликте ошол орус падышачылыгына каршы чыгуу, элдик чыгабыз деген кабар берилип, бул элдик айтымдар, тарыхый булактар ырастайт. Ошондой эле бул ойду Чукотаев, Таанбай дагы айтып тургандыгын ырастоого болот. Демек, түштүк кыргыз жеринин аймагындагы элдик көтөрүлүш негизинен бир аз чачкын күрөшүү менен гана чектелип жеңилген. Көтөрүлүштүн жетекчилери жана катышкандар жазаланып соттолгон. Кыргыздар орус бийлигине ар тараптуу каршылык көрсөтүшкөн. Боштондук кыймылы кетмен төбөгө, Чаткалга, Тогуз Тороо өрөөндарына тараган. Ош уездиндеги көтөрүлүш Сулайман тоонун этегинде 10 миңдей адам катышкан. Жыйын менен июль айынын башында башталган. Өзгөндөгү көтөрүлүш да курч мүнөздүү болгон. Август айына карата Кыргызстандын түштүгүнүн көпчүлүк бөлүгү көтөрүлүшкө тартылган. Демек, баштагы көчүп келгендер башкармасынын маалыматы боюнча 1915-жылы Кыргызстандын Фергана бөлүгүндөгү 80 миң тешеге чейин жер ээленип, ал жерде 50гө жакын орус кыштактары түзүлгөн. Мына түштүк ошондой эле бул Аксы өрөөнүндөгү болгон көтөрүлүштүн экинчи этабы катары карасак болот. Элдердин өтө нааразычылыгы. Ал эмнеге нааразы болушкан? Кыргыздардын майлуу сүттү жайып айдоо аянттарын орус келгиндеринин колуна өтүп кеткендиги болгон. Ошондой эле аты аталган жерде Кара Суу айылына караштуу Кожо Ата айылынын наркы үйүзүндө деп айтылат. Кара Түп же болбосо Топ Жамгак айылындагы Кожо Ата дарыясынын жанында Жалгыз Түп деген жаңак болгон. Ошол жаңакта байлар өздөрүнүн кеңешин куруп турушкан. Бийлер элден мына ошол жерде элдин өз алдынча туяк бул, чыгым, кошумча жардам деп кээде каалаган жакшы аттарын, семиз койлорун, жылкызын тартып алып турган. Албетте кедейлерден. Мындай көрүнүшкө эл нааразы боло баштайт дагы, акыры нааразычылык ачыкка чыгат. Бул сыяктуу көтөрүлүш кыргыз калкынын нааразычылыгын күн сайын күчөткөн. Орус келгиндери кыргыздардан алдын ала коргонуу максатында согушка даярданышып, орус келгиндери тууралуу тарката баштаган. Орус келгиндерине курал тарката баштаган. 1891-жылы 29 ноябрда падыша өкмөтү келгин дыйкандарды куралдандыруу жөнүндө документ кабыл алат дагы 1897-жылы 1231 мылтык таратылган деген маалымат бар. Себеби орус тургундарын жана империяны коргоо керек болгон. Бул канчанчы жылдан башталган? 1891ден 1908 чейин курал берилген. Орус дыйкандарын куралдандыруу Анжан көтөрүлүшүнөн кийин күчөгөн. Жети суулук келгиндер 1898-жылы 300 мылтык ок дарысы менен таратылган. Демек, орус падышасы кыргыздардан коргонуу, кыргыздарды кырып жоюу үчүн алдын ала даярдана баштаган десек болот. Ошондуктан бардык орус айылдарынын тургундарына курал таратылган. Бул биринчиден орус бийлигинин коргонуу плацдармы болсо, экинчиден кыргыздарды күч менен баш ийдирүүгө жасаган аракет болгон.
Элдин арыз муңун түшүнгөн Нүзүп бийдин чебереси Бердикожо 22 жашында орус бийлигинин атайын даярдалган колунан каза болгон. Мына ушул окуядан соң баласынын орус бийлигинин колунан өлгөнүн угуп, азап чегип, кайгыдан Сулайман Кулбогуш ооруп калат да ошол жылы көз жумат. Ошондо анын Байыскан деген кызы төмөндөгүдөй кошоктошот балдар. 12 адам кан өткөн, ойлонбой баары даан өткөн, 9 атам кан өткөн, токтолбой баары даан өткөн, 7 атам катар кан өткөн, жеткилең баары даан өткөн, катарлап атам кан өткөн, кайраты журтка даан өткөн, канатам кайрылып келсечи, орустун сазайын берсечи, 7 атам кайрылып келсечи, орустун жетесине жетсинчи деп. Мунун тарыхый маанисине токтолсок балдар, Наманган уездине караштуу Аблетин айылынан чыккан Нүзүп бийдин небереси Бердикожо деген болгон. Ал орус мектебинде билим алып, өтө сабаттуу киши болгон. Андан кийин ал ушул эле уездди 12 жыл болуш болуп башкарган. То есть болуштун үстүнүн тескебичи болуп иштеп жүргөн. Ал кыргыз элинин кызыкчылыгын көздөп, орус келгиндеринин туура эмес иштерине каршылык көрсөтө баштаган. Кыргыздар аны колдоп турган. Натыйжада 1916-жылдары ал элдин абалын билүү үчүн өзү жашаган сарай, бүгүнкү күндө бул аймак Өзбек мамлекетине карап калган. Ага чейин кыргыздардын территориясы болчу. Мына ошол сарай айылында элдин абалын билгени келгенде Аблетинде ээлик кылган Баранский деген орус атайын солдат жалдап, Бердикожону Аблетин айылынын Арал деген жеринде көзүн тазалайт. Жергиликтүү кыргыздар көтөрүлүп кетпесин деген коркунуч менен ошол көтөрүлүштү токтотуу максатында Баранский Бердикожону атып өлтүргөн солдатты жазалайт дагы, аны өлтүрүп, анан натыйжада канга кан деген шотоо менен орус бийлиги Аблетин айылынын жашоочуларын тынчтандырып коет. Ушундай эле трагедия Кыргызстандын түндүк аймагында дагы эң жогорку чекке жеткен. Мисалы, Шабдан Баатырдын уулу Мөкүш орус империясынын 1916-жылдагы буйругуна каршы чыгып, алгачкылардан болуп, эл менен бирдикте көтөрүлүшкө чыккан. Бул окуя жөнүндө тарыхчы Белек Солтоноев да Шабдандын уулдары төн жамынып көлдүн кандаш туугандары Бого уруусуна өзүнүн чабарманын жөнөткөнүн жана да орус жазалоочу күчтөрүнө каршы күрөштү биргеликте жүргүзүүнү кабарлаганын айтат. Ал элдик кошоктордо момундай сүрөттөлөт. Каршы туруп атышып, кайран Мөкүш сактады, Ыбырайым Мөкүш болбосо кыйратат эле ал кезде деген ырсаптар сакталып калган. Элдик ырлардан дагы мисал келтирсек балдар, Кочкор менен Жумгалдан, Көкүмбай канат Курмандан угулду кабар ушундай урушка кыйын чыңдалган, канатты шайлап кан кылып, кайчы жерге дан кылып, казаттан өлгөн шейитти калкка угузуп шаң кылып деп сүрөттөлүп атат. Демек, Канат хандын орусча окуп бүткөн баласы Жапарды Бишкекте атып салышкан, сөөгөн Кочкорго алып барып коюшкан. Ошондогу элдик фольклордон Кытайда кыргыз чоң багыш, кыргыздан чоңу сарбагыш, жаш молдокуну албаса сарбагышка чоң намыс деген саптарда Осмоналы Сыдык уулунун кызы Бүбүшене Кыргызстандагы санжырачылардын сынагында баяндап бергендигин Ала Тоо журналынан табууга болот. Кыргыздар орус келгиндери басып алган жерлерди кайтарып алууга аракеттенишкен. Мисалы, Аалым Карасай уулунун айтуусуна караганда, алар биз Отрадной кыштагына чабуул койдук, анткени башында ал жер биздики болуп, кийин украиналыктар кыштак кылып алышкан деп эскерет. Кайнак Баатыр дүр болгон кылган иши оң болгон, чүйгө келген отряд так 5-6 миң болгон деп чыгармалар сүрөттөлөт. Мында Токмоктогу жана Чүйдөгү кыргыздар көтөрүлүшкө чыкканда, аларга казак жана кыргыздар кошулуп баары 5 миңге жеткен. Ал эми орус аскерлеринин жалпы саны ырда 5-6 миң деп айтылса, чындыгында Жети Суу аймагында 6530 орус аскери келген.
Көтөрүлүш Ысык көл өрөөнүндө аябагандай кандуу өткөн балдар. Бирок куралсыз көтөрүлүшчүлөр орус жазалоочуларынын кандуу аракеттеринен өзүнүн күчүнөн тайып басылган. Кыргыздар түпкү, сыртка жана башка жерлерге мал мүлкүнүн теңинен көбүн калтырган, Кытай тарапка аргасыздан чегинишке мажбур болушкан. Мындай көтөрүлүш элдик фольклордо төмөндөгүдөй чагылдырылат. Үйдө зыйнат, оокат жай, мүлүгү калды жолдордо, уук камдап жүк арткан төөлөр калды жолдордо, уул кызын жетелеп, жөөлөр калды жолдордо. Демек, балдар, Кытайга качуу оңойго турган эмес. Бир чети ашуулардын катаалдыгы, экинчи жактан туш тараптан орус аскерлеринин куугунтуктары, үчүнчүдөн Кытай бийлигинин тоскоолдугу кыйынчылыктарды алып келген. Жети Суу областы боюнча 1916-жылы түзүлгөн отчетто момундай маалыматты берет. 1917-жылдын 1-январына карата 38 000 түтүн, 150 000 киши Кытайга жер которушкан деп берилген. Жазалоочу аскерлер тараптан куугун мезгилинде эле 12 000ден ашык кыргыз өлтүрүлгөн деп берип атат. Мына бул сүрөттө силер көтөрүлүшчүлөрдүн жазаланышы тууралуу көрүп атасыздар. Демек, кыргыздар Кытайга канча жол менен качкан? Кытайга кыргыздар негизинен 3 жол менен багыт алышкан. Биринчиси Нарындын ат башы аймагынын Ак-Сай өрөөнү аркылуу Торулгарт жана Келтебек ашуусу. Экинчиси Кыржыбайскийден түштүккө Бедел ашуусу аркылуу, үчүнчүсү Каркыра аркылуу Кулжа жана Текес тарапка барышкан. Мына көрдүңөрбү балдар, жолдун катаалдыгына карабай кыргыздар 3 жол менен баш калкалоого туура келген. Бул сүрөттө силер көрүп турган Торулгарт жана Келтебек ашуусу, мына бул тууралуу жакшы кино тасма дагы чыкты. Ал эми бул сүрөттө болсо Бедел ашуусундагы көрүнүш, мына ашуулардагы каарларды көрүп атасыңарбы балдар? Ал эми бул Кулжа жана Текес аркылуу өткөн жол. Бул окуя жоктоолордо төмөндөгүдөй чагылдырылат. Акыл кетип көз талды, калмак алып катынды, Кытай тандап кыздалды деген саптар ырастагандай чоочун жерде, чоочун элде, айыл кыштакты аралап, бир сындырым нан үчүн кыргыз эли кор болгондугу арман ырында айтылат. Момундай айтылат: сатылып кетти Кытайга ачкалыктан күң болуп, көбүбүз кеттик Бейжиңге, катын болуп Кытайга, кара калмак Кечилге, Үрүмчү Кулжа Кумулду, Манжуу менен Мугуа, Карашаар Аксыда, кара калмак Кучада. Мына көрдүңөрбү? Качкындар Ак Суу, Аксы, Бай, Шая Бөтүр, Карашаар, Маралбашы, Артыш, Кашкарга чейин тараган. Жокчулуктан эпидемия каптаган. Элдин арасында келте, котур, чечек, чума оорулары жайылгандыгын төмөндөгү арман ырлары далилдеп турат. Эңкейип басып жөтөлүп, чалдар калды жолдордо, эн атасын таба албай, алганынан ажырап, аял калды жолдордо, алсыз нечен уурулуу чабал калды жолдордо. Демек, балдар, Кытайга Жети Суу аймагынан 332 000 кыргыз качып баргандыгы булактарда айтылат. Алар өтө оор турмушту, кордукту, кемсинтүүнү көргөн жана өзүнүн каражанын гана ойлоп калганын кошок арман ырлары тастыктап турат. Тагыраак айтканда, элдик фольклор. Айланайын ала тоо, айрылдык сенден ажырап, өскөн өнгөн ала тоо, өз үнүңдү сагынып, какшаалда калды далай кыз, капегинге сатылып, караанын көрсөң балдардын, кайгырып ыйлап жашыдык. Демек, кыргыз элинин үркүн маалындагы азап тозогун, кыйынчылыгын, кайгысын, ошондой эле азаттык үмүтүн чагылдырган тарыхый ырлар, кошоктор арбын. Мисалы Үркүн казалы, Кытай жергесиндеги окуялар, Үч доор деп аталган тарыхый арман ырлары, Качак турмушу, Кайран эл жана башка чыгармалардан окусак болот экен. Демек, кыргыздар жана ага жамаатташ жашаган элдердин жаңы доордогу тарыхы улуттук, элдик боштондук күрөштөргө өтө бай экендиги маалым. Алардын тарых илиминин жетишкен ийгиликтеринин контекстинде объективдүү баалоо изилдөөчүлөрдүн эмгектеринен мисал келтирилди. Натыйжада кыргыз таануу илиминде гана
танаалгыс тарыхый фактыларга таянган илимий бүтүмдөр, тыянактар чыгарылган жана мындай факты Арман Кошок жоктоо ырлары аркылуу дагы бир ирет тастыктаганга аракет жасадык балдар. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин 2015-жылдын 12-августундагы номер 168 жарлыгына ылайык 1916-жылдагы каргашалуу окуялардын жүрүшүндө курман болгондордун мемориалы Ата Бейит мемориалдык комплексинин аймагында түзүлүп жана Ата Бейит мемориалдык комплексти Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплекс кылып кайра түзүү маселеси ишке ашкан. Мына балдар ошол улуттук мемориалдык комплекс Ата Бейит. Бул дагы мына ошол Ата Бейит комплексти. Анда кыргыз элинин башынан өткөргөн кайгылуу окуясын сүрөттөгөн элдик арман ырларында деги эле ушул элдик арман ырларында дүйнөгө ак калпакчан көрүндүк биз, асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз, чоң болдук, чөп болдук, жер тандабай өсө берген, булуттай аалам кездик чачылдык биз, кырылып бара жатып тирилдик биз, бөлүнүп бара жатып бириктик биз деп мына ошол мемориалдык комплекске мына жазылган жер. Ошондой эле бул саптарында ошол улуттук мемориалдык комплекске жазылган ырсаптарын азыр мисал келтирдик балдар. Ошол ырсаптарында далилдеп тургандай бүтүндөй кыргыз элинин башындагы трагедия, тарыхый доор мыкты сүрөттөлгөн ушул алпсак ырда. Демек 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш тууралуу арман, кошок, жоктоо деги эле кыргыз фольклорунан мисал келтирүү менен аларды төмөндөгүдөй тарыхый фактыларды чагылдырылганын байкоого болот балдар. Мына бул сүрөттө дагы ошол Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде. Мына бул силер көрүп аткан үзөңгүлөрдү көрүп атасыңар да балдар, Мына ошол үзөңгүлөрдө биздин эркиндик, мына элдин мүдөөсү, бул жердеги улуттук боштондук күрөш мына ушул атайын түзүлгөн комплексте үзөңгүлөр менен сүрөттөлгөн. Ал эми могу жеринде болсо жанагы жогоруда окулган ыр жазылып кеткен. Демек, эмне деген бүтүмдөрдү чыгарууга болот балдар, мына ушул улуттук боштондук кыймылында. Кыргыз элинин биринчиден кыргыз элинин ата журт, мамлекеттүүлүк, жер, элдин биримдиги үчүн күрөш жүргүзгөндүгүн, экинчиден орус падышачылыгынын отордук дискриминациялык саясатына каршы күрөшүшкөндүгүн, үчүнчүдөн улуттун ичиндеги бай манаптардын ички феодалдык саясатына каршы күрөш болгондугун, төртүнчүдөн элдин жеринен ажыроосу, көтөрүлүшчүлөрдүн камакка алынышы, улуттук табигый өзүн өзү сактоо инстинктинин жаралышы жана улуттук аң сезимдин ойгонушуна шарт жаратты десек болот. Демек, 1916-жылдагы көтөрүлүш 20-кылымдын башындагы кыргыз элинин басып өткөн тарыхындагы эң белгилүү жана кайгылуу элдик боштондукка чыгуу күрөшү. Анткени 19-кылымдагы 1873-76 жана 1898-жылдардагы көтөрүлүштүн уландысы катары кароого болот. Бул тарыхый окуялар кабарлагандай мекенчил тоолук кыргыздардын эркиндик күрөшү, алар бизге жердин, журттун эркиндигин, улуулугун даңазалашты жана азаттыкка көнгөн элдин улуттук рухунун бийиктигин далилдешти. Демек балдар, бүгүнкү изилдөөлөрүбүз, бүгүнкү илимий форматта өткөн сабагыбыз фольклорлордо орус бийлигин сындаган тескери жактарын да ачык көрсөткөн ырлар аркылуу көрсөткөнгө аракеттендик. Элдик ооз-эки чыгармалар аркылуу орус бийлигинин отордук саясатын изилдөө буга чейин болуп келген, мындан ары да боло берет деген ойдобуз. Демек балдар, мына могу жерден силер көрүп турган китептер улуттук боштондук кыймылына арналган илимий изилдөөлөр. Мына көрдүңөрбү, бир канча илимий изилдөөлөр болгон. Бул болсо үркүндөгү документтик материалдар. Мына ал эми бул жыйнактар болсо ушул үркүндүн улуттук боштондук кыймылдын 100 жылдыгына арналган
республикалык эл аралык конференциядагы жыйнак мына булар изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын жыйнактары, жазган макалалары мына ушул жыйнакка кирген. Ал эми бүгүнкү илимий форматта жасайбыз дегенибиздин себеби мына бул жердеги мен эл арасынан чогулуп, эл арасынан экспедиция мезгилинде материал чогулткан учур. Бул болсо жана жогорудагы Түштүк Кыргызстандагы айрым бир белгилүү фактыларды мисал келтиргенде мына ошол аксы өрөөнүндөгү абышкалардан сураган материалдар. Булар болсо мына ошол биздин Чоң Алай районундагы жүргүзүлгөн тиги экспедиция мезгилиндеги табылган баалуу материалдардын авторлору. Демек, балдар, ушуну менен силер менен ушул лекция убагында жеткире турган, карай турган пландарыбыз аягына чыкты. Биз бүгүн силер менен 2 планды карадык. Улуттук боштондук күрөштүн келип чыгуу себептери, ал себептеринде бир канча пунктка бөлүп карадык, 6 себебин келтирдик. Ал эми экинчи ушул улуттук боштондук кыймылдын, үркүндүн фольклордук материалдарда чагылдырылышы, эл арасында кандай айтылып жүрөт, бүгүнкү күнгө чейин кандай таризде сакталып калды. Мына ушулар тууралуу силер менен ой бөлүштүк. Анда Кыргызстандын түштүгүндө 4-июлда башталган Хаджент шаарындагы көтөрүлүштүн башталышы улам көчөп отуруп, мына Түндүк Кыргызстандын бардык аймактарын өзүнүн кучагына алып, анан Кытайга качкан кыргыздардын жашоосу, мына ушулардын бардыгы изилденип, салыштырмалуу тарыхый анализдерди жасап, сиздер менен ой бөлүшкөнгө аракет жасадык. Эми балдар, үйгө берилген тапшырманы, семинардык планды жазып алсаңыздар, үркүн деген термин эмнени түшүндүрөт? Бул биринчи сурообуз. Ал эми экинчи сурообуз болсо, урматтуу студенттер, өзүңөрдүн айылыңарда жашаган улуу муундагы аксакалдардын, байбичелердин, тагыраак айтканда информаторлордон ушул үркүн тууралуу айтылбай сакталып калып кеткен ырларды же болбосо фольклорду ошол айылдан сураштырып жазып келгенге аракет кылабыз. Урматтуу студенттер, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ушуну менен биздин сабак, өзүбүздүн сабак максатына аягына жетти.